Ассаламу алейкум. Дагы бир икая силерге. Аббасид халифатынын тушунда ал халифатты башкарган халиф Мамундун бир уулу болуптур. Багдадтагы хан сарайда жашайт экен уулу. Баары бар. Чуркап кызмат кылып турган малайлар, шан шөкөттөр, ыр бийлер, халифтин уулунун көңүлүн ачкан тамашалар. Анан ошол хан сарайдын ичинде го ошондой бапыраган жашоо экен, сыртында жакырлар, кембагалдар азга каниет кылып, акыретин ойлоп жашаган бейбачарлар дагы күн көрөт экен. Халифтин уулунун адаты күндө хан сарайдын терезесинин кырына олтуруп, Тигр деген дарыя бар го, ошол Тигр дарыясын карап, базардагы гүшаны, тиричиликти тиктеп, бийиктен көз жүгүрчү экен. Хан сарайда жашаганы менен жүрөгү сыгылып, көкүрөгүн боштук элеп, иштен билинбеген бир кайгы жейт экен. Сарайда сонунун сонундары бар болгону менен жигитте жылмаюу жок, жүрөгүндө тынчтык жок. Күндө терезенин кырында олтуруп алып, базар жактагы чортаман элди тиктемей адаты бар экен. Анан бир байкаганы, ар күнү бир киши багымдат намазынан кийин базарга чыгып, ар кимдин жүгүн ташып, ташкан акысына бир дирхем акча алып, түшүктөнүп, мээнет кылып, ошол иштеп жүргөнүн баам салып карайт экен. Тиги киши күн чыгаар менен дарыяга барып, дарат алып, нафил намазын бир нече рекетин окуп болуп, анан жүк ташымай ишин 5 намазга чейин тытына иштеп, намаз окуп болгон соң чөнтөгүнөн бир сындырым нанды алып кытыратып, аны жеп, андан кийин бир дарактын түбүнө барып уктап, бир аз кайра туруп, күн батарга чейин жүк ташып, мээнеттенет. Акырында башка ушул базардагы эл менен чогуу үйүнө кайтат. Ушул көрүнүш күндө кайталанат. Аны көргөн халифтин уулу ошол кишиге кандайдыр жакшылык кылгысы келет экен да. Анан жандагы жөкөрлөрүнө, тиги кишини көрдүңөрбү? Ал ар күнү мээнеттенип элдин жүгүн ташып, акча тапкан бир жакыр адам экен. Баргыла дагы аны бул жака алып келгиле дейт. Халифтин уулу кедей кишини тек хан сарайга алып келип бир көрөйүнчү деген ниетте ошентет. Эми кээ бир байлар бар. Жакырларга жардам бергенде анысын эрмек катары кылат. Айрым бир байлар бар, Аллахтын ыраазычылыгы үчүн жардам беришет. Кээ бир байлар бар, атагын чыгаруу үчүн ошентишет. Кээ бир байлар кедейдин акыбалын бир аз жакшыртып коеюнчу деген максатта жасайт. Айрым байлар болсо тек бирөөгө жардам берип коеюнчу деген бир жалпы стандарт менен жардам берет. Анан ошентип жанагы базардагы кишини хан сарайга алып келишкенде, халифтин уулу ага: "Мен байкасам сен күнүгө мынтет экенсиң, тигинтет экенсиң, жүк көтөрүп, териңди төгүп иштейт экенсиң, эмнеге антип кыйналасың?" дейт. "Үйдө апам бар, карындашым бар. Ошолорду багуу менин мойнумда. Апам кары, карындашым орукчан, экөөтөң орозо кармашат күнүгө. Ошолордун ооз ачарына азык болсун деп күн сайын базарда жүк көтөрүп тыйын табам. Жашоом ушундай. Менде башка ташпиш жок. Күнүгө нан табайын деп гана мээнеттенем" дейт кедей адам. Анда халифтин уулу: "Апаң, карындашың, сен үчөөң ушул хан сарайга көчүп келип ушул жерде жашасаңар кантет? Бу жерде тиги базардагыдай эч убарагерчилик тартпай, барчылыкта, токчулукта жашай бересиңер" дейт. Кедейчиликтен, жокчулуктан заматта кутулуп, барчылык, байгерчилик ааламынын эшиги дароо ачылат силерге деп айтат халифтин уулу. Анда кедей: "Мага эмне кереги бар?" дейт, түшүнбөй. "Кандай эмне кереги бар? Мен сага бир жашооңду жеңилдетейин деп ошентип атпаймынбы?" дейт халифтин уулу. "А мени кыйналган жашоодо жашап атат деп сага ким айтты?" "Аллах менен касам ичип айтам. Мен өз жашоомо ыраазымын. Күндө кылган ишиме, мээнетиме бактылуумун. Дүйнөнүн артынан сая түшпөйм. Азга каниет топук кылам" деп айтат кедей. "Бу кандай? Сен алтын күмүшкө чөмүлгөн хан сарай жашоосун, малайлар, кызматчылар астыңан чуркап, дикилдеп, чургап турган жыргалды каалабайсыңбы?" дейт халифтин уулу.
аларыңды кой, тимеле кой. Анын баары өзүңө буйрсун. О мусулмандардын башчысынын уулу деп кедей рахматын чоң айтып коштошуп үйүнө кете берет. Халифтин уулу болсо өзүнүн барчылыкта туруп жакыр жан дүйнөсүн көңдөй бош сууз кайталанма жашоосун ойлоп кайгырат, ыйлайт. Анан жанында курчап жүрчү жөкөрлөрүнө, кошчуларына менин кеткенимди эч кимге айтпагыла деп хан сарайдан биротоло чыгып кетет дагы. Ал жака экинчи кайрылбайт экен. Анан бир темир устаны таап, жолугуп, анын малайы, жардамчысы болуп иштөөгө киришет. Ал темир устанын ким экенин деле билбейт. Күнүгө ошол устанын ишин кылып, күнүмдүк нанын табат. Бир Аллага сыйынган, бир Аллага баш ийген, такыба болуп, намазын эч калтырбаган өмүр кечирет. Халиф болсо жоголгон уулун өлкөнү түрө кыдыра издетип таппайт экен. Халифтин уулу өлөр астында темир устага менин акыбалымды, өлүм астында жатканыма атама жеткире көр дейт. Атаң ким деп сурайт уста. Малайы халифтин уулу экенин айтат. Атама аманат сөзүмдү айтып кое көр. Мен эң бактылуу өмүр сүрдүм. Хан сарайда көрсөм мага ошондой бакыт жетишпей жүргөн экен, дейт. Такыба эркектерге жана такыба аялдарга биз ажайып бактылуу жашоо тартуулайбыз, дейт Куранда. Демек инсан өмүрүндө ыйман менен такыбалыкты айкалыштырып жашоо кечирсе, Аллах ага ырахаттуу жашоо берип коет экен. Ошол система менен жашаган адамдын жан дүйнөсү тынчылыкка, ишенимге ээ болуп, жан дүйнөсүнө каршы келген нерселерден алыс болуп жашайт экен. Мына ушундай жолду тандаган адамга өзү эч күтпөгөн, ойлобогон жактардан таза, адал ырыскы берер экен Аллах. Бул дүйнөдөгү сапары карып, жер наны, ичер суусу түгөнүп, наркы дүйнөгө барганда Аллах ага өмүрүндө ойлобогон, элестете албаган, түшүнө дагы кирбеген сыйлыктар менен сыйлар экен Аллах. Бу дүйнөдө андай адамга Аллах кандай жакшылыктарды берген болсо, тиги акыретте дагы ал адамга Аллах андан дагы жакшы, андан дагы артык, ажайып сыйларын, мамилесин көрсөтөт экен. Убактыңызды ушул нерселерди угуп коеюн деп бөлгөнүзгө жараткан өзү ыраазы болсун. Ассаламу алейкум.